Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, сиздер үчүн Москва шаарында жаңы, ыңгайлуу Я партнер таксопаркы ачылды. Бул таксопаркка кошулуу менен сиз таксиге байланыштуу бардык документ иштерин акысыз бүтүрө аласыз. Ошондой эле Я партнер таксопаркы ар ай сайын путевый лист менен акысыз камсыздайт. Кенен маалымат төмөнкү номерлерде. Мен бул жерге чыкканым себеби бир аз ушул команда менен жакыныраак дагы өзү тааныйсыздар, бирок тааныбагандарын дагы жакыныраак тааныштырып өтүп кетейин деп чыгып турам. Менин атым Калыбек, өзү негизи атам апанын балага болгон биринчи милдети бул баласына татыктуу, маанилүү ат коюш керек экен да. Менин атым Калыбек, ошол төрөлгөнүмдөй эле калым бар үчүн Калыбек коюп койгон. Ушундай, мисалы Актилек деле жакшы бир татыктуу, маанилүү ат койгон. Жакшы тилектер менен Актилек деп койгон. Ол жерде турат, жакшы тилеги менен өзү жылмайып, күлүп, көздөрү жайнап дегендей. Бул жигит болсо жаңы кошулган бизге студент Амантур. Бул Амантурду мында карап туруп эле билип коесуздар да, аты Амантур экенин. Бул аман эле турсунчу бала. Жыгылып кылып каза болду дейм ушу. Аман эсен туруп турсун деп. Адам заты болгон үчүн Амантур болуп атат. Эгерде бул жан жаныбар болгондо мына көтөрөм болот ошо эле. Ал эми бул жакшылык. Жакшылыкты жакшы билесиздер, образдары жакшы, көптөгөн көрөрмандарга ээ. Бундагы аяш апабыз ушул дайым жакшылыктарда жүрсүн. Элге жакшылык кылып жүрсүн, жакшы жүрсүн деп жакшылык койгон. Мындай монтип жүрүп кетишин билгенде мунун аты жакшылык эмес, жакшы жүр болот эле да. Ушундай ат болот эле го деп ойлойм мен өзүмчө. Бул Садык. Садыктын мааниси өзү мындай ишенимдүү, күйүмдүү дегенди билдирет. Садык деген. Бул Садык экен дегендейчи. Бул аттын маанисин билбейт бул жөн. Садык жөн эле жүрөт да. Садыктык көзөм мынтип алып. Мен Садыкмын деп жүрөт да. Ушундай. Аттын маанисин түшүндүрүп коебуз. Жакын карада Садык экенин эми билди, өзү адам экенин эми эле билди. Кийин концерттерде түшүндүрүп коебуз. Ал эми бул Тайыр бул Садыктын дозу. Садыктын аркасынан жүрө берет. Садык десең Тайыр аркасынан келет. Ошондой, араңыздарда болуп турат, мисалы үчүн биздин устаттарыбыз Кадыр Жарматов агабыз кайсыл жерде болуп турат? Жана болуп турат эле ушул жерде. Ана кол көтөрүп атат. Кадыр Жарматов агабызга дагы ата энеси сонун ат койгон. Эл арасында Кадыр Барктуу болсун деп. Мына кара, Кадыр Баркка ээ болуп эч ким тааныбай олтурат. Көңүлдүү жигиттерди түптөп, сонун кыргызга жагымдуу бир күлкү жаатында келатат. Кадыр Баркка ээ болуп атат, бир кол чап койсоңуздар болот. Биздин устатыбыз агайыбыз. Тартипти дагы өтө сактап караңыздарчы. Анан дагы Мурат Жалиев деген биздин устатыбыз бар. Мурат дегендин мааниси максат. Экөө бир, жет, муратыңа жет, максатыңа жет дейт. Просто бала төрөлгөндө мына түсүнө карап айырмалап кое берет. Ак болсо максат, кара болсо мурат деп коет. Анан ол жерде жүргөн дагы биздин баягылар тартып жүргөн Асат медиа гана. Асат медиа. Асат. Көпчүлүк ойлой берет, Асат десе бул башка улуттун баласы, тажик бир нерсе деп. Бул чыныгы кыргыздын, ноокаттын кыргыз жигити Асат бул. Эми айтайын, Асаттын бул арабча бизге которулганда Арстан дегенди билдирет. Мына Арстан. Асат досубуз. Сонун Арстан деп айтам, анан айтам, сиздин не үчүн Арстан экениңизди. Асат мына жазылыш ушундай, бул англисче жазылганда Асат Production, Асат Media YouTube каналы деген ушунун каналы. Өзү кичине болгону менен ушундай иштерди кылат. Ал эми бунун кыргызча жазылышын сиздерге көрсөтөйүн. Чындап кыргызча жазылышы мына үстүндө турат, кызыл менен чийилип турат. Мyak знак болсо майлы да. Асат болсо майлы да. Түбөрдү знак да. Bunun atınday. Asat da. Koşnaları үйüne varıp durup kıykırızda. Asat deyip da. Asat. Toyun men alıp, Sadık'a göz alıp barkamız toyun. Urmattуу аяшыбыз Аксана жана досубуз Асат деген ойдон. Садыктын тамагы буулуп эшикке чыгып кетти ошо ойдон. Айтпай, сен өзүң алып бара бер деди. Мен макул дедим дагы. Досум ат деп ойлосок өткөрүп кое берем. Досум дедим. Ал эчтеке эмес. Баягы тоюнда ЗАГС нике күбөлүн тапшырат го. Бул
Бул өчпөс от, ыйык от. Урматтуу Оксана, сиз атка турмушка чыгууга макулсузбу? Макул дейт. Байжаныңар бир болмачы демне дейт. Урматтуу ат. Атын айтып ушунчалык кыйын болуп кетти. Сіздер дағы бүгінден баштап ушинтип тура атын жазыңыздар, өзүнө YouTube каналга жазсаңыздар дагы деп жазгыла. Үйүнө балдар жарамазын айтып барбайт да, мунун үйүнө кеңирип жүрө берет да. Не деген сөздөр бар го? Не деген сөздөр бар? Адыр, жок, бир нерсе бай дейт. Бир жолу айтат, болду, бой, чыкпайт. Экинчи жолу барбайт. Буну Арыстан деген себеби, урматтуу меймандар, кыргызга биз көрүп атасыздар, чыгарган материалдарын, концерттерин, башкаларын көрүп отуруп зерикпей турган ушундай сонун иштерди кылды. Бул өз жумушунда Арыстан менин досум. Сатны. Калдыңыздар да, биздин мыкты оюнчубуз, биздин мыкты жигитибиз, биздин ынтымагыбызга көз тийбесин деп дайым өзүчө дуа кылып турабыз. Мен чакырайын, ишенген жигитибиз Садык Дүйшөнбай уулу. Калбекке да бир кол чаап коюңуздар. Садык. Ат деп көрчү. Ат. Сени мазактадыбы? Шашпай тур, мен жайлайм аны. Кутмандуу кечиңиздер менен, кымбаттуу күйөрмандар. Мына ушул биздин концертибизге келгениңиздерге биз аябай кубанычтабыз. Бар болуңуздар. Кудайым ар бир кадамыңыздарга кут береке берген болсун. Ар дайым биздин концертке келе бериңиздер. Биз дагы сиздерге чарчабай концерт коюп жүрө беребиз. Негизи ушул концерт коюу бул биздин максатыбыз болчу да. Ошентип 3 күн, 4 күн концерт койсок дагы сиздер чарчабай келе берсеңиздер, анан биз чарчабай концерт кое берсек, сиздер күлө берсеңиздер, оозуңуздар кулагыңыздарга жетип үйгө кетип калсаңар. Биздин максатыбыз ушундай болчу. Мен ошону ойлонуп жүрөм, анан дагы бир жеринде максаты болуш керек деп сурамжылаа кылып көрдүм да. Көрсө эркек мырзалардын максаты бирдей экен дагы, кыздардын максаты бирдей экен. Азыр бир аз маалымат алайын. Мына жерде кыздар барсыңар, бир кол чаап коюңуздарчы. Ой, мына кыздарды көрсөң. Эми жигиттер бир кол чаап коюңуздар. Болду, ышкырба, түнү сийип болсун. Биринчи эркектерден баштайын. Бир эркектер биз өзгөчө мүмкүн эмес нерсени мындай мечтет эткенбиз да. Мындайча айтканда максат кылат экенбиз. Ойлонгондо ушинтип ойлонот экенбиз да. Ушу көчөдө кетип атсак да, асмандан самолет учуп кетет, ошодон бир сумка түшүп кетсе, ушу сумканы ачсаң ичи толо акча болсо да, ушу. Шуну биз таап алсак деп мечтет эткенбиз да биз эркектер. Же болбосо ушу бир банкты бирөөлөр тоносо да, анан онолорду милициялар кубаласа, кетип атып экөө атышып кетип баары кырылып калса дагы, ол жерде акча калып кетип, аны сен таап алсаң. Башка бирөө таап алса мүмкүн эмес да, ушу именно мен таап алсам деп мечтет этебиз да. Анан таап алып туруп аны расход кылышты ойлонобуз. Не кылабыз? Ойлонгондо дагы биринчи даяр 3 комната үй алабыз го. Сразу киресиң дагы, анан машина аласың, одан кийин жер алып туруп, анан үй саласың. Анан бара-бара уже кызыгы кете баштаганда башкача ойлоно баштайсың, ушу кыйналып калган туугандарыңа жардам бере бересиң, майга. Акча да бересиң го. Ушинтип охраналар жалдайсың, шоферлор жалдайсың, кыйын болуп кетип атсаң да ушинтип ойлоносуң да, алдыңа мурун сени вообще тоготпой койгон кыз жүдөп чыгып калса. Алдына мындай өтүп калсаң, ол жүдөп калса, көздөрү көкмөк, эки түшүп калган. Эки миллион деп турса, биз акчаны көп кетип атып, монча акчаны чачып өтүп кетип калсаң, карабай. Ушинтип мечтет эткенбиз. Ал эми кыздар башкача ойлонот экен. Ушу подружкалар менен шагырап жүрсө эле бир жигит аппак ат минип ток келип туруп ошончо кыздын арасынан эмне сага мындай бир букет кып-кызыл гүлдү шундай берсе да, анан тизелеп туруп шакекти шундай кылса, подружкаларың ичи күйүп өлүп калса да, сен ошого турмушка чыгып келсең, анан ай сайын о Дубайларга, Малдива аяктарга барып ойноп келсең, ушундай бактылуулукту элестетебиз да, бирок аракет кылбайт экенбиз.
себебі мына қарап көрсеңіз, еш қылғанға вообще әрекет қылбайсыз. Мындай соданы айтайын, эми кыргызда жарытып деле еш жоқ. Содада отырғанда жақсы отырбайсыз да, ошо товарлар чаң басып кетсе да, настырына жөө отура бересиң. Бирөө келип канча десе, эгеси жок дейт го. Өзү эгеси жок. Уже саткысы келбей калганда настырнасы жок. А мына өзбек бир туугандардын содага калганын билсеңиздер керек. Мисалы үчүн мага жагат. Шундай болсаң күлүп турат кандай. Келиң ака дейт го. Не аласыз? Мына куртка канча сомсо өзү 2000 сизге 1800ге берем дейт го. Неге мага 1800ге бересиң? Мен сенин атаңмын. Жок ака, сиз жакшы адам экенсиз. Мынаны кийиң деп шап алда берет го. Мына сода да жакшы да. Биз кыргыздар тапканыбызды только тойго буйрубуз. Иш кылышты билбейбиз, бирок тойго барышка кычыратабыз го. Расходту ушундай кымбат ресторанда кылабыз, а? Кымбат машиналарда ЗАГСка чыгабыз. Өзү ЗАГС деген нерсе бул салт эмес, бирок биз салт кылып алганбыз да. Же тарыхта көргөнсүңөр, бу Манас атабыз Канекей менен ЗАГСка чыккан уккансыңар. Канекей жүр, Мерседеске отур деп аса. Канекей фаза отуруп, Манас өкө кетип аса. 40 чоросы аркасынан хаммерлер менен мам кетип аса. Экта 40 чорон эктасы кайып деген. Батырым, бактылуу оолум десе. Дагы багында салт бар го, нары карап алып гүл ыргытат го, фада. Канекей апабыз ыргытып атса, бу гүлдү неге ыргытасыңар десем, не дейт? Ким биринчи тутуп алса, ошол эргетет дейт. Кудайым насип кылса, ол гүлдү 18 жолу кармасаң тийбейсиң. Кичине өзүңө кара, мамилең түзө, анан эргетесиң, чынбы? Только расход кылабыз, башка эч нерсени ойлонбойбуз. Өзү максат кылганда жакшы максат кылышыбыз керек. Кандай максат кылышыбыз керек? Балдарды жакшы тарбиялап, биякта үйдү салып, бала чаканы чоңойтуп, ар бирин үйлөп, бүткөндөн кийин экинчи катын алып алсаң, мына нормалдуу максат да коеюн. Негизи айтайын дегенибиз ошол. Максат кылганда дагы, иш кылганда дагы бир туура аракет кылайын деп, ушуну айтайын деп чыктым. Сиздерге рахмат. Анан мен бул жака чакыраман. Готов? Жакшылык Аматов. Кол чаап коюңуздар. Саламатсыздарбы, урматтуу меймандар, жалпы эле концертке келген коноктор, жакшысыздарбы, жакшы отурасыздарбы? Анан мен сиздерге эмнени айтайын деп чыктым. Көбү билет, көбү билбейт, бирок мен жакында үйлөндүм. Ой, рахмат. Анчалык деле эмес, Анан мен негизи бойдок кезде мындай болот экенбиз. Бизче бойдок кезде мен мисалы үчүн саат 10бу, 12би эшикте кеңири жүрө берет элем мен. Ла деп өзүм ойноп, контурларды ойноп, бир нерсе кылып, үйлөнгөндөн кийин автоматически уже саат 8ден кийин үйгө шашып калат экенсиң. Шашпасаң дагы шаштыртып коет экен. Алло? Желмогуз каякта жүрөсүң? Дегенде уже автоматически кетип калат экенсиң. Анан кийин мо залда отурган бойдоктор барбы, бойдоктор? Бойдоктор бир кол чаап коюңуздарчы, залда. Бойдоктор. Үйлөнгөндөр барбы, үйлөнгөндөр? Уже күч жок. Күч болсо дагы курсагы ач. Курсагы ток болсо дагы бирөө отурат да жанында. Жөн отур. Чап десе эле чаба бересиң деген. Ошондой отурат экен. Анан кийин мен негизи бир үйлөнө электе бир өзүмө жаккан бир капкара курткам бар эле да. Капкара курткам бар эле. Анан бир нерсе болуп кетип, келинчегим ону жууп коюптур. Көрсө, ол кызыл экен эле. Ошончолукка чейин кийип коюптум, өзүчү. Капкара эле да, бир сонун жылтырак мындай, уже нормально кожа болуп калган эле да. Көрсө кызыл экен эле ол. Анан кийин дагы бир нерсени айтып кетейин, мен үйлөнгөнгө чейин бир үйлөнгөн агаларыман бир кеңеш сурадым, эми ага кеңеш сурадым, үйлөнөйүн деп атам депчи. Негизи баягы эркектер аялдарынан коркот дейт го, ошолго өзү негизи эркектер күнөөлүү экенбиз. Баягы мен кеңеш сурап атканда агалар мынтип жооп берди. Үйлөнөйүн деп атасың? Өлдүң. Камалдың. Болду эми күнүң бүттү дейт. Ошодон кийин мен уже коркуп калдым, уже психологически коркуп калдым. Келинчегим уже нормально үйлөнгөндөн кийин келинчегим нормально сүйлөсө дагы, кандай иштесе дагы кандайсың дегендей кылат да мындай. Жаным десе дагы, башкаларга жаным деп кылса дагы мага мындай эй желмогуз дегендей. Ошондой экен да өзү негизичи. Ошон үчүн туура жакшына совет бериңиздер, урматтуу үйлөнгөндөр. Эрте эле коркутуп алып анан балага калып кетпегиле. Ошондой. Анан ошол негизи бойдоктор үйлөнгүңүздөр.
Үйленген сон екен. Бұл сүннет. Рахмат.